Май күнү Кыргызстан сааты менен 21:00 биздин вебинар болуп өтөт. Курс тууралуу толук маалымат берилет. Өзүм алгачкы курсумду ачып атам. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы урматтуу достор. Сиздер менен байланыста кайрадан эле Курбанбек Абдрахманов. Бул сабагыбыз биздин видеосунун комментарийинде бирөө нөлдөн баштап көрсөтчү, YouTube канал кантип ачат дегенди нөлдөн көрсөтчү деп сураныптыр. Мына ошол нерсени мен азыр сиздер үчүн нөлдөн баштап көрсөтүп беремин. Эгер сиздер байланышта болуп, комментарийге алга сөзүн жазып койгон болсоңуздар, биз баштадык. Ийгилик. Эң биринчи бизге Google Chrome керек болот, Google Chrome аркылуу Gmail ачып аласыздар. Gmail ачып алууну бул любой адам билет азыркы күндө. Даже телефонуңарды жаңы алганда деле сразу Gmail ачып аласыздар, YouTube'га же Google'га кириш үчүн ачылат. Ошол Gmail'дардын бирөөсүнө киребиз. Кирдик. Кирген учурда эле бизге эң биринчи YouTube'га киришибиз шарт эмес. Эң биринчи биз Gmail'ыбызга кирип алабыз. Gmail'ыбызга кирип, бул жерде Gmail деп жазып издеп Gmail'га киребиз. Gmail'га кирген учурда бизге оң тарапта точкалар бар да, кыскасы. Ушу точкалардын басасыздар, аккаунт дегенге басасыздар. Андан кийин экран жылдырам. Бул жерде ошо информациялар берилген. Андан кийин личная информация деген бөлүмгө өтөбүз. Личная информацияда бул жерде имя Курбанбек Абдрахманов, дата рождения 21 февраля 2002 жыл. Ушундай нерселер жазылып турат. Сиздер если кайсы датаны, кайсы числону тандаган болсоңуздар, ошол число жазылган болот. Ушул жерден эми биз Gmail'ды туура ачуудан баштайбыз. Канал туура ачылышы үчүн. Имя ичине киребиз. Бул жерде имя эмес, дата рождения кирет экенбиз. Дата рождения киргенибизде бардыгында любой адам азыр ушундай Gmail'ыңызга ушу видеону көрүң да, ушул жерде стоп кылып туруп кирип текшерип көрүң Gmail'ыңызды. Только вы деп турган болот. Ушуну висеге өзгөртөбүз. Висе кылып коюшубуздун себебин мен видеонун акырында айтамын. Видеонун акырына жылдырып жүрбөңүздөр. Пол мужской, женский. Бул жерде сразу висе кылып коебуз. Булар эмне үчүн айтылат? Мен видеонун акырында айтып өтөм. Андан кийин бизге YouTube керек болот. YouTube платформасын жазып, издеп кирип алабыз. Кирип алгандан кийин бул Gmail'да көрдүңүздөрбү? Канал жок. Канал жок. Создать канал кылышыбыз керек. Ошондуктан биз азыр буга создать канал белгисин басышыбыз керек. Так, создать канал басабыз. Баскандан кийин каналыбыздын имясы кандай болот? Имясы. Мисал үчүн имясына мен Гаррисмон нишасын мен силерге толугу менен чыгарып бергем. Ошол Гаррисмон нишасына кылып көрөлү. Кылалы каналды. Гаррисмонко мисал үчүн Корсет Катнап деп ачса болот. Мисал үчүн жакшы названиялардын бири да. Теплясмю деп ачса болот. Кыскасы мен азыр мындай кылып ачамын. Буну бул имя болгон үчүн чоң тамада жазылыш керек. Канал козураак көрүнүш үчүн. Түшүндүңүздөрбү? Жакшылап көрүп алыңыздар. Так. Кара мышык деген нерсени түшүндүрүп калабы? Бул жерге эми биз кичинекей тамга менен жазышыбыз керек. Так, карсат. Түйүнө бир жолу сызыкча калтырабыз. Эми өзүңүздөрдүн немеңиздерге, идеяңыздарга жараша бул жагычы мындай ушундай кылып ачыңыздар дешим шарт эмес. Бирок бир нерсени айтып кете аламын. YouTube канал ачканда YouTube'да жок ат болуш керек. Сиздерде YouTube платформасына издеп көрүңүздөр дажечи. Ушундай ат барбы? Даже издеп карап, жогун создавать этишиңиздер керек. Себеби бул бар нерсе жакшы өнүкпөйт. Сиздер жок нерсе өзүңүздөрдүн брендиңиздерди чыгарышыңыздар керек. Түшүнүктүүбү? Ошондо гана сиздердин каналыңыздар ийгиликтүү болот, ошондо гана сиздердин каналыңыздар ойдогудай өсөт. 30 май күнү Кыргызстан сааты менен 21:00 биздин вебинар болуп өтөт. Курс тууралуу толук маалымат берилет. Өзүм алгачкы курсумду ачып атам, мощностуу болду. Так, бул жерде
сразу создать канал кылбай атып, эң биринчи биз бул жерге кайтабыз. Эми кайтып келип Гаррис Мод тууралуу очуп атпайбызбы? Гаррис Мод үчүн ылайыктуу логотиптерди издейбиз. Мен азыркы күндө могу видеодо мындай эле алып коюп коеюн. Мисалы үчүн любой бир сүрөттү алып коеюн дейли. Жарашыктуу, жакшынакай. Мисалы үчүн азыркы күндө немелер абдан популярдуу болуп атат, Выбрать фото кылабыз дагы. Бул жактан биз азыркы күндө Гаррис Мод оюнунда мына кармандарды катыштырып атабыз. Мыналар абдан популярдуу болуп аткан эмиш го дедим го. Абдан популярдуу болуп атат го. Ушул кармандарды катыштырып видео тартып атабыз. Кармандар да жакшы просмотрларды алууда. Эми мындай кылып коебуз да. Мына главный кармандар көрүнсө, бир аз бизге жакшыраак болот. Так. Буну сиздердин профилиңиздер монтип бул жакшы көрүнбөй калып турбайбы деп эч ким карабайт. Коркпой эле коюңуздар. Кичине мына хыра болушу мүмкүн. Жакшы көрүнбөшүчүчү. Ал мындай тунук көрүнүшү өтө шарт эмес. Бирок тунутуп койгонго жакшы аракет кылыңыздар. Логотип менен баннер YouTube каналдын өсүп өнүгүүсүнө почти 30% жардам берет. Түшүнүктүүбү? Готов белгини басабыз. Так, биздин профиль даяр, логотип, андан кийин создать канал басабыз. Биздин канал американский YouTube канал болуп ачылып атат, ошондуктан бардыгын нөлдөн көрсөтүп атамын. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мен картаны ачык ойноймун. Андан кийин мына канал ачылды. Бул жерде бизде неме жок болуп атат, азыр профиль азыр пайда болуп калат. Мына творческий студияга сразу киребиз. Киребиз дагы творческий студияга. Мына добро пожаловать. Кош келдиңиз творческий студия YouTube'уна бөлүмүнө деп ушундай кыскасы деп атат. Бул жерде эң биринчи биздин кыла турган ишибиз настройка канала. Настройка каналга киребиз. Андан кийин биз бул жерде чат GPT'ге кайрылабыз. Чат GPT. Негизи эксперттер үчүн YouTube экстенде search немесин берет. Ал көпчүлүк адамдарда, инсандарда жок да эми. Көпчүлүк адамдар ал нерсени пайдалана албайт. Ошондуктан чат GPT'ден жардам сурайбыз. Мисалы үчүн кантип жазабыз? Сылык мамиледе жазсак жакшыраак болот. Чат GPT ошондо жакшыраак мамиле кылат деген ойдомун. Так. Каналыбыздын атын эмне деп койдук? Мисалы үчүн Карсат Катнап. Англисче жакшы эмесмин, мени ылмай билбеңиздер. Катнап. Так, мага эмес, мен дейли. Деген название менен YouTube канал ачтым. Ал каналым Гаррис Мод нишасы боюнча болмокчу. Мага ушул названиени колдонуп мыкты бир канал описаниесин түзүп бериңиз. Смайлик менен дейли кетирейли. Жана бул жерде бизге чат-GPT даяр кылып описание жазып берет, укмуштуудай кылып. Так, токтотобуз, англис тилинде сурайлы, бизге кыргыз сөйлөп атат. Англис тилин Ж болуп калды, тилин Д. Бул жерде башталма. Welcome to кыскасы ошо. Кош келдиңиз. Добро пожаловать. Өтөбүз описанияга. Калтырабыз. Даяр уже. Андан кийин бул жердеги мисалы үчүн американский телеграм баракчаңыздар бар болсо, мындай эми ал важный эмес, айтпай эле коеюн. Көп жүрбөңүздөр. Выкладка главная өтөбүз. Выкладка главнаяда мынагу белгини басып коебуз. Мисалы үчүн бир YouTube каналды көрсөтөм мен сиздерге, бул эмне үчүн муну жагып коюш керек. Сразу түшүндүрүп өтөйүн, себеби сиздерде анан жарак түшүнүү неме болушу мүмкүн. Мисалы үчүн Мистер Бистикин көрсөтөйүн. Себеби ушу Мистер Бистер бир аз мындай современный
немелерди, ютуберлер. Булар жакшы түшүнөт. Мына главная ушундай болот. Главная ушундай болот. Токтотуп коеюн. Караңыздар, главныйда эң биринчи бизге для вас. Для вас. Мына бизде дагы кайсын сунуштап атат? Мына для вас сунуштап атат. Андан кийинки бизде булар өздөрү неме кылган. Бизде ошо видео, короткий видео ушул нерселер сунуштайт. Түшүнүктүүбү? Жагып коебуз, жагылды. Опубликовать кылып коебуз. Опубликовать кылганыбыздан кийин кайра профилге өтүп, названияны текшеребиз. Турат, жакшы, баары сонун. Эми бизге настройки бөлүмү керек болот. Мынакей, бияка жылдырып коем каналды. Ой, экранды. Настройки бөлүмүнө басабыз. Андан кийин доллар США болуп автоматтык түрдө турат бул. Если сиздерде башка немени көрсөтсө, сумманын неме валюта не кыскасы ошону көрсөтсө, мисалы үчүн доллар деп УСД деп турат го США. Мисалы үчүн кыргыз сом ошентип турган болсо, ошону УСДга өзгөртүп коюңуздар. Эң биринчи бизге канал деген бөлүм керек болот. Бул жерде страна проживанияны выбирать дегенди басып туруп, Соединенные Штаты деген өзгөртөбүз. Соединенные Штаты. Ошондо биздин канал американский канал болот. Түшүнүктүүбү? Бул каналды ачкандан кийин дос, жар, шеринелештер бардыгына таратып жүрбөңүздөр. Себеби бул канал тарата турган канал эмес. Биз ключевое слово бөлүмүнө келдик. Ключевое словону дагы биз ChatGPT'ден сурайбыз. Если ChatGPT дагы көңүлүңүзгө туура келбей атса, анда мен эң мыкты теги жана ключевой словолорду кайсыл жактан алса болот деп калтырганмын. Видео чыгарганмын. Ошол видео аркылуу кылып көрсөңүздөр болот сиздер деле. Түшүнүктүүбү? Так, ключевой слового толтурасыздар, кыскасы сурап туруп. Анан разрешение настройкиге киребиз дагы, расширение настройки. Нет, мой канал не для детей кылабыз. Если для детей болсо, для детей ошол бойдон калып кетет. Анан ар бир видеонун түбүндө указать этип жүрөсүздөр. Нет, у меня видео не для детей депчи. Убакыт талап кылынат, убакытты эконом кылыңыздар. Сиздердин убактыңыздар алтындан да кымбат. Биздики тоже кымбат. Рахмат деп коюңуздар. Андан кийин доступность. Өтөбүз дагы мына расширение функций деген 3 функция деген ушул жактан башталат, айтылат. Но канал тарыхы деген болот, 3-сүсү. Бул жерге номер улап коюңуздар. Андан кийин ChatGPT'ге кайра өтөбүз. ChatGPT бизге кайра жардамга келет. Мыногу описаниясын көчүрүп алабыз дагы. Бул каналдын описаниясы болуп калды да. Ошон үчүн бул описание көчүрүп алабыз да, бул описание коебуз. Ошондо видео сразу загрузка болгондо эле название пустой, видеонун наамы турат. Видеону эмне деп сохранить эткен болсоңуздар. Андан кийин түбү описание өзү толук болот. Мисалы үчүн мына жегине базасыздар да, татамата деп немесин жазып койсоңуздар болот. Описание, название койгондо. Постоянно открытый доступ болот. Постоянно открытый доступ коюңуздар, калганын өзүңүздөр билесиздер. Андан кийин кайра эле ChatGPT'ден теги бөлүмүн сурап туруп, тегини коебуз. Всё, сохранить. Андан кийин кайра главныйга өтөбүз. Создать бөлүмүн басабыз, добавить видео, выбирать файл. Андан кийин видео, даяр видеосу жүктөп баштай беребиз. Айта кетүүчү нерсе, урматтуу достор, биздин 30-май күнү, 2025-жылы 30-май күнү Кыргызстан сааты менен 21:00 биздин вебинар болуп өтөт. Вебинарда мен айта кетейин, мына ушул нерселер болуп өтөт. 30-май саат 21:00 мен тууралуу YouTube'тун ачылбаган 5 сыры үйрөтүлөт жана түз эфир аркылуу акча табуу. Прикинь, түз эфир. Прямой эфир аркылуу акча табасыздар. Даже прямой эфир аркылуу эртерээк пансияга жетсе да болот. Курс тууралуу толук маалымат берилет. Өзүм алгачкы курсумду ачып атам, ошол тууралуу толук маалымат берилет. Андан кийин ниша окуучулардын натыйжалары. Биз 10 окуучу окуттук акысы Зороз айында. 10 окуучунун 8 окуучусу мансияга жетти. Мына ушул каналда бардыгын таап алсаңыздар болот. Мына ушул каналда 8 окуучунун 8-ин тең чыгарганмын, бардыгын ачык. Мен картаны ачык ойноймун.
Окуучулар натыйжалары мен аркылуу, менин артымдан канча окуучу натыйжага чыккан, ошолор айтылат. Нишаларды ачыктайбыз. Кайсы ниша канча акча тапкан, кайсы нишаны кылса болот. Акырына чейин отургандар үчүн +3 ниша, +3 шаблон жана ага керектелүүчү видео, сүрөт, материалдардын бардыгы сиздер үчүн акысыз берилет. Түшүнүктүүбү? Telegram канал ачып, Telegram каналга кошобуз сиздерди. Вебинардын акырына чейин отургандар үчүн. Баарыңыздарды күтөмүн. Баарыңыздар вебинарга катышыңыздар. Абдан пайдалуу болот сиздер үчүн, абдан жакшы болот. Жана сиздер дагы жакшы колдоп коштоп келип катышасыздар деген ойдомун. Баардыгыңыздарга ийгилик.